Негизинен биздин ислам динибизде ошо еврей христиандардын сойгон малдарын жегенге Алла Таала уруксат берген. Бул Маида сүрөсүндө ачык эле айкын жазылган. Ошондуктан христиан еврейлер сойгон мал болобу, тоок болобу, иши ошолор өзүлөрү сойгон болсо, ал биз үчүн адал. Бул жалпы эреже. Бир гана эгер мисалы ошол эки келип аткан эттердин мисалы туура эмес союлуп жанагындай ток менен өлтүргөнү же башка жол менен муздалып союлбаганы анык болгон болсо, ошондо убакта гана жейилбей калат. Анан бул нерселер аныкталбай туруп эле бул арам деп баягы кесе айтыш бул өтө кыйын. Эми кээ бир адамдар шектенип калышы ыкмал. Ар ким шектенип өзү жебейм десе, ал өзү үчүн. Бирок жалпы мусулманга жалпы фатва берип, муну жебегиле, бул арам деп айтыш туура эмес. Ким жегиси келбеген болсо, өзүнө жеке амал кылыш керек. Болбосо ахлю китап деп коет, уже христиан еврейлерден келген эттер ошолор адал болуп саналат. Бир гана жанагындай учурда ошо анык болуп, арамдыгы анык болгон учурда гана жейилбейт. Аллаху алам.